Кыргыз Республикасынан Казакстандагы элчиси Кудайберген Базарбаев менен дагы биз буга чейин кабарлаштык эле. Ушул эфирдин алкагында Казакстан жергесиндеги добуш берүүнүн жүрүшү боюнча бизге маалыматтарды даярдап турушат ал жакта дагы. Азыр бизге байланышка чыккан болсо, Кудайберген Базарбаевдин дагы маалыматтарын алсак деп турабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Бүгүнкү күнү Казакстанда шайлоо процесси жигердүү өтүп атат. Бүгүнкү күндө бизде аба ырайы дагы абдан жакшы болуп, шайлоого ылайыктуу болуп калды. Өзүңөр билгендей, Казакстанда болсо 60 миңге жакын биздин жарандар иштейт жана жашайт. Андан кийин бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликтер менен биргеликте андан кийин биз 7 участокты ачкан болчубуз. Болсо 6 шаарда, бул Астана шаары, Алмата, Атырау, Караганда, Шымкент жана Тараз шаарларында биз участоктарды ачкан болчубуз. Бүгүнкү күндө мынакей азыркы саат 5ке карата бизде 736 шайлоочулар келди, катышты жана добуштарын беришти. Элдин маанайы абдан жакшы. Мына сиз белгилеп өдүңүзбү? 60 миңден ашуун кыргызстандык ушул Казакстан жергесинде жашап иштеп тиричилик кылып атат депчи. Анан эми мен азыр сиз менен байланыш түзүлгөнчө комментарийде белгилеп атам. Кыргызстандын ичинде 100 добуш үчүн дагы абдан атаандаштык күч экендигин. Мына ошол шартты Казакстанда жүргөн биздин кыргызстандык мекендештер канчалык эске алып атат? Азыркы учурда мен айткандай Казакстан Республикасы боюнча бизде 6 шаарда участоктор ачылган. Бул болсо Алматы шаары, Астана, Атырау, Шымкент, Караганда жана Тараз шаарларында. Бардыгы бириккенде 7 участок. Бүгүнкү күндө мынакей саат 5ке карата 737 биздин жаран келип добуштарын берди. Биздин жарандарыбыз ушул эки шайлоого үмүт менен келатышат. Булар терең ишенет, ушул эки шайлоо биздин өлкөбүзгө, биздин элибизге жакшылык берет. Телефонду түз кармаңыздар, бизге добуш жетпей калып атат. Ушул активдүүлүктү камсыздоо үчүн сиздердин аракеттер кандай болду? Кантип ушул кыргызстандыктарды менен байланыш түздүңүздөр? Алардын маанайын, мамилесин кантип бааладыңыздар? Өзүңөр билгендей, биринчи иретте биз диаспоралардын баардыгын чогултуп, аларга маалымат берип, диаспора аркылуу биздин жарандарыбызды шайлоого үгүттөгөнбүз. Андан сырткары дагы мынакей бүгүнкү күндө компьютерлер жанакы соцсет аркылуу биздин жарандарга биз маалыматтарды толук кандуу жеткиргенбиз. Биз сиздердин ушул нуктагы ишиңиздердин ийгиликтүү уланышын каалайбыз, Кудайберген Базарбаевич. Дагы жакшы жогорку көрсөткүчтөргө жетишип, ошол биздин Казакстанда жашап аткан мекендештерибиздин активдүүлүгүн камсыздай аласыздар деп ишенип турабыз. Дагы жыйынтыкка келгенде биз сиздер менен кабарлашып калышыбыз мүмкүн. Ийгилик каалайбыз.